Саламатсыздарбы. Украинада экинчи Чернобыль аламаты болушу мүмкүнбү? Украинадагы Запорожье атом электростанциясы жарылса, Чернобыльдан кеминде 10 эсе кесепеттүү болот деп дүйнө коркуп турган чагы. Аны ким жардырышы мүмкүн? Жарылса кайерге чейин жетет? Кенен түшүндүрүп берели, биз менен калыңыздар. Запорожье Европадагы эң ири, дүйнөдөгү 3-чү эң чоң атом станциясы. Украинанын Запорожье облусунун Энергодар шаарында жайгашкан. Ал 1977 жылы салынып баштаган. Жалпысынан 6 блоктон турат. Салыштыра кетсек, биздин Токтогул КЭСи жылына 4 миллион 400 миң киловатт-саат электроэнергиясын чыгарат. Ал эми Запорожье АЭСи бир жылда 40 миллиард киловатт-саат иштеп чыгарууга жөндөмдүү. Анын үстүнө ал атомдук электростанциясы өзөктүк реактор менен иштейт. Запорожье станциясын Украинага кол салган алгачкы күндөр эле орус аскерлери басып алган. 3 марттын түнү ЗАЭСти орус артиллериясы аткылаганы, станцияда өрт чыкканы кабарланган. 4 мартта ЗАЭС орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү белгилүү болгон. Ошондо АЭС аймагында аткылоо болгондо жарылып кетсе, планетага каран түн түшүрөт деп эксперттер катуу чочулашкан. Эл аралык атомдук энергетика агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси мындай абал өзөктүк коопсуздуктун фундаменталдуу принциптерин бузаарын билдирген. Запорожье АЭСи 5 августтан тарта кайрадан аткыланууда. Бул Орусия Украинанын Запорожье аймагында мыйзамсыз референдум өткөзүп, аны дагы Украинанын Крым, Донбасс, Луганск аймактары сымал аннексиялап алууга камынып жатат деген учурга дал келип жатат. Албетте, Украина мындай референдумга жол бербегенге болгон аракетин көрөт. Мындан улам, Орусия Украинанын аймакты бошотуп алууну көздөгөн контур чабуулун токтотуу үчүн Запорожье АЭСин саясий шантаж катары колдонушу мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Is a danger, is a real danger or an immediate danger for anybody. Nuclear waste is controlled even by us because we have to safeguard it. Эл аралык атомдук энергетика агенттиги бул жолу да ЗАЭСтеги абал көзөмөлдөн чыгып кеткенин айтып, чындап эле өзөктүк аламат коркунучу жаралганын коңгуроо акты. Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш Запорожье атомдук электростанциясынын аткылоону токтотууну жана эл аралык инспекторлордун ага кирүүсүнө уруксат берүүнү талап кылды. Атом электростанциясына кол салуу өзүн өзү өлтүрүүгө тете деп баа берди Гутерриш мырза. Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing. Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча башчысы Жозеп Боррель Евробиримдик Орусиянын Запорожье АЭСине жакын жүргүзгөн аскери аракеттерин айыптайт деп жазды. Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия өзөктүк объектини тирүү калканч катары колдонуп жатат деди. Russia is now using the plant as a military base to fire at Ukrainians, knowing that they can't and won't shoot back because they might accidentally strike a nuclear reactor. Украин президенти Владимир Зеленский Запорожье АЭСине кол салганы үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчтөндүрүү керек экенин белгиледи. Адатта Орусиянын аракеттерин сынга албаган Кытайдын тышкы иштер министрлиги дагы согуш учурундагы өзөктүк коопсуздук маселеси олуттуу тынчсыздануу жаратып жатканын билдирген. Өз кезегинде Орусия АЭСти Украин тарап аткылап жатат деп күнөөлөп келет. Ал эми дүйнөнүн эң кубаттуу 7 өлкөсү кирген чоң 7 тышкы иштер министрлери Орусия Запорожье АЭСинен токтоосуз чыгып кетип, станцияны башкарууну Украинага кайтарышы керек экендигин айтып чыгышты. Алар Орусияны бүтүндөй аймакка коркунуч жаратып жатат деп айыпташууда. Эгер Запорожье АЭСи аварияга кабылса, кесепети 1986 жылкы Чернобыль аламатынан 10 эсе чоң болот дешет адистер. Жарылуудан атылган радиоактивдүү булут Украинанын өзүндө эле эмес, Россия, Европа жана башка коңшу мамлекеттерге тарашы мүмкүн. Бул булуттун кулачы канчалык чоң жана кандай багытта болорун азырынча эч ким так айта албайт. 1986 жылы Чернобыль атомдук электростанциясындагы 4 реакторда жарылуу болгон күнү эле 30 адам каза болгон. Андан кийин бул атомдук жарылуунун кесепеттерин жоюуга тартылган куткаруучулардын арасынан миңдеген адамдар каза болгон. АЭСтин 30 чакырым айланасы ушул күнгө чейин адам жашагыс кооптуу аймак болуп саналат.
Ушуну менен көрүүбүз аяктады. Каналыбызга жазылыңыз. Көрүшкүчө эсен туруңуздар.